Буга чейин үйрөнүп жаткан тилдердин саны өзү 10го жетти. Тилди эң оңой кантип үйрөнсө болот? Ооба. Балким сиз өзүңүзгө бир түзүп алган эрежелер кайсылар дегендейчи? 5-6 сөздү бир жолу кайталаса жаттап алат. Бир балага мисалы үчүн ошол 5-6 сөздү жатташ үчүн 5-6 жолу кайталаш керек да. Анан негизи эле бул тилдерге болгон кызыгууңуз кайсыл жактан деген? Мектепке сөзсүз түрдө ошол мамлекет же өкмөт деген сабак кириш керек деп ойлойм да. Убада бердим да. Мен Duolingo'да отурбаган күн болбойт. YouTube көрүүчүлөрүбүзгө кайрадан жалындуу салам айтабыз. Узакка десек да болот. Бир аз тыныгуудан кийин кайрадан подкасттарыбызды жанданткан чагыбыз. Жөнөкөй конок эмес, Абай Ильязов байкебизди чакырып отурабыз. Бүгүнкү подкастыбыз көбүрөөк ушул абитуриенттерге, жалпы билимге умтулган жаштарга, жалпы эле бир билимге умтулуп, балким баягы ойлонуп, же бир кыйынчылыктарга келген көрөрмандарыбыз болсо, бүгүнкү ушул маегибиз аз да болсо пайдасын тийгизет деген максатта сизди чакырдык. Анда баштайлы, кыска биздин көрүүчүлөрүбүз менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Чакырууңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Мен дагы Кош келипсиз. Ушул жерде сиздер менен отуруп маек курган кубанычтамын. Рахмат. Мен жана бул маек башталганга чейин сизге айтып өттүм эле, биздин көрүүчүлөрүбүзгө анан бир кыска деме таанышы мүмкүн. Мисалы биз тааныйбыз, биз да сизди аябай көп тааныбайбыз, жакын деле тааныштык. Жүзмө-жүз бүгүн көрүшүп атабыз. Көрүүчүлөрүбүздүн ичинде такыр тааныбагандар да көп дегенде, ошон үчүн уруксат болсо башында бизге бир кыска өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсыл жактын кылуусуз, билимиңиз жөнүндө, жумушуңуз жөнүндө, анан маекти кенен улгайлы. Саламатсыздарбы? Менин атым Абай Ильязов. Мен өзүм Токмок шаарынан болом. Токмокто төрөлүп өскөнмүн. Кичинекей Чүй айылында бала чагым өткөн. Ошол жерде номер 15-мектепте билим алып баштагам. Анан 6-класстан кийин түрк лицейине өткөнмүн. Токмоктогу Токмок Сибат түрк лицей деп аталчу ошол кезде. Ошол мектепти 2005-жылы аяктадым. Андан бери мен университетте ошо араб тилинен билим алдым. Анан ошол араб тили аркылуу жакынкы чыгышка жумушка орношуп, Иракта 2 жылым өттү. Анан кайра Кыргызстанга кайтып, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна жумушка орноштум. Ал жерде бир нече жылдан кийин иштеп бүткөндөн кийин бул жерде Бишкекте АКШ элчилигинде кызмат кылдым. Мына азыр акыркы 3 жылдан бери Эл аралык Кызыл Крест комитетинде эмгектенип келем. Негизи кесибим боюнча филологмун, араб тил филологиясын бүтүргөм. Бул жерде Бишкекте Эл аралык Кувейт университети бар. Ошо 2006-жылдан 2010-жылга чейин ошол жерде билим алгам. Бүгүнкү күндө ошол өзүм кесибим боюнча иштебей калдым, бирок ошол араб тил менин кесибимдин калыптанышында, өнүгүшүндө өтө чоң ролду ойноп келди. Тилдер жөнүндө кеп кылып калдыңыз. Анан ошол сиз менен маек болордон мурда азыр эми көп нерсени социалдык тармактардан издеп калбадыкпы? Ошол жактан көргөн маалыматтарга ишенсек, сизди 9 тил билет деп жүрөт да. Эң алгач ушул жөнүндө баштасак, азыркы учурда канча тил билесиз? Ал маалымат чыкканына да бир топ убакыт өтүптүр. Анан негизи эле бул тилдерге болгон кызыгууңуз кайсыл жактан деген? Негизи кичинекей кезимде мен тилим кыргызча чыккан. Анан бирок менин улуу агам, анан эжем, алар орус мектепте окугандыгына байланыштуу мен дагы чыр чыгарып, мени ата-энем кыргыз мектепке берели дегенде мен өзүм чыр чыгарып орус мектепке барам. Мен ошо байкеме окшоп, эжеме окшоп мен орус тилдүү мектепке баргым келет деп мен атайын мектепти алмаштырткам. Анан албетте башында кыйналасың, башка тил үйрөнүү бул мындай жеңил иш эмес. Бирок бүгүнкү күндө ошол кыргыз тил менен орус тил бул экөө тең, биз жалпы кыргыздар үчүн экөө тең эне тил катары эле эсептелип калды. Бүгүн мен үчүн ошол кичинекей кезимден бери эле эки тил башынан баштап эле бар болчу. Анан менимче бул дагы
ушул тил өздөштүрүү жөндөмдүн мындай өнүгүшүнө салым кошту деп эсептейм. Анткени 6-класста окуп аткан кезде биздин мектепке ушу түрк агайлар келип калды. Анан алар бизде ушундай түрк лицейи бар. Экзаменден өтүп англис тилинде, түрк тилинде билим ала аласыздар деп реклама кылып кеткенден кийин ата энем дагы мен дагы абдан кызыгып калганбыз да ошол түрк лицейине окугубуз келип. Анан Кудай жалгап экзаменден ийгиликтүү өтүп, ошол жалпы Чүй облусу боюнча 2-нчи орунга ээ болуп, толук 100% стипендия менен Токмок түрк лицейине окууга өткөнмүн. Анан түрк лицейинде ошол тилдер өтө чоң ролду ойночу. Анткени биз мындай мектепке кире бериште эле мындай чоң жазуу бар эле да. Бир тил, бир инсан, эки тил, эки инсан деп. Ар бир адамдын тилди өздөштүрүүдө мындай өзүнүн эмеси болот да, мындай темп. Мисалы үчүн бир бала 5-6 сөздү бир жолу кайталаса жаттап алат. Бир балага мисалы үчүн ошол 5-6 сөздү жатташ үчүн 5-6 жолу кайталаш керек да. Анан сабакта мугалим ошол бардыгына бирдей мамиле кылганы менен ал ошол ар бир баланын темпин мындай байкай албай калышы мүмкүн да. Ошондо мен өзүмдүн темпимди байкадым. Мен көбүрөөк кайталашым керек экен. Мен тез өздөштүргөн, жанагындай дароо эле эске сактап калган балдардан эмес экенмин. Мен ошол өзүмдүн ошол жагымды мындай эске алып, мен сабактардан кийин кайра отуруп, башка балдар мисалы үчүн футбол ойноп жатса, же болбосо башка нерселер менен алек болуп жатса, мен ошол өзүмдүн касиетимди эске алып, мен китептерди алып, анан дагы бир жолдан мындай кайталап жаттым да. Ошол мага тилди өздөштүрүүгө өтө чоң жардам берди. Ошондо түрк лицейин аяктаганда биз 4 тил менен мындай 4 тил менен чыктык да. Албетте бул жерде дагы айтып кетчү нерсе, 9-класстан баштап 11-класска чейин 3 жыл негизи АКШнын Тышкы иштер министрлиги Госдепартаменти тарабынан уюштурулган флекс программасы бар. Жалпы Кыргызстан ошол флекс программасына катышат. Ал бул жерде мурунтан бери элге таанылып келген Акселс деген уюм тарабынан уюштурулчу сынактардан өтүп бир нече этаптан өткөндөн кийин тандалып бир 60-ка 70-ке жакын балдарды жыл сайын АКШ Тышкы иштер министрлиги Америкага орто мектепте окуганга жиберишет да. Ошо 60-тын катарында болгон окшойсуз. Мен 2 жолу катыштым сынакка. Биринчи жолу ошол сынак учурунда Бишкекте болуп калгандыгым үчүн Бишкектен киргенмин 9-класста. Анан анда мен өтпөй калганмын. Бишкекте атаандаштык өтө күчтүү балдар көп, күчтүү мектептер көп. Анан Бишкектен өтүү негизи башынан баштап эле кыйын. Анан экинчи жылы 10-класста окуп жатканда мен Токмоктон кирдим экзаменге. Анан ошондо дагы мен мындай түз өтпөй, мен запастагы резервдеги катышуучу катары тандап алындым. Анан резервке алар ошо 5-6 кишини алып коюшат экен. Анткени жанагы биринчи тандалган 60 баладан кайсы бир окуучу эгерде кайсы бир себеп менен катыша албай калса, бара албай калса, алар резервдеги балдарды катыштырат экен да. Мен ошол резервдеги бала катары катышып, анан катышуучулардын бирөөсү ошентип тизмеден түшүп калган окшойт. Анан мени чакырышты. Баягы тизмек деп айтканда, ал жактагы мектепте берилген билимдин баягы системасы делеби, сабактардын жүрүү эрежелери биздикинен бир айырмачылыгы. Балким мынтип тизмектесеңиз да болот, артыкчылыктары жана кемчилиги депчи. Балким биздин билим берүү системабызда да аларга үйрөтчү бир нерсебиз бар. Албетте. Бул мен эң эле биринчи байкаган нерсе, Америкада билим берүү системасы таптакыр айырмаланат. Биринчиден аларда ошол high school деп акыркы 4 жылы 9-класстан баштап 12-класска чейинки ошо 4 жыл бул мындай университеттеги билим алууга окшошуп кетет да. Алар көрсө ошол 4 жылдын ичинде жана балдарды колледждерге, университеттерге даярдык катары мындай даярдашат экен да. Ошого система дагы ошого жараша мындай түзүлгөн экен. Мисалы бир окуу жылын 2 семестрге бөлүнгөн болот. Анан ар бир семестрде
күнүнө 4 сабак. Анан башынан баштап ошол 4 сабакты тандашың керексиң. Мисалы, сөзсүз түрдө бир жылдын ичинде сөзсүз түрдө же биринчи семестрде же экинчи семестрде сөзсүз тандашың керек деген сабактар бар. Бирок андан тышкары өзүң кааласаң тандайсың, каалабасаң тандабайсың деген сабактар бар да. Анан мисалы сөзсүз түрдө тандашың керек деген сабактардын бири бул мисалы англис тили. Англис тилди сөзсүз түрдө тандаш керек. АКШнын тарыхы бул сөзсүз түрдө тандаш керек деген сабактар. Анан кааласаң тандайсың, кааласаң тандабайсың деген сабактар бар. Мага мисалы үчүн испан тили кирет, же болбосо деңиз биологиясы, marine biology деп коет. Ошол сыяктуу сабактар кирет. Анан 4 сабакты тандап алгандан кийин бүттү. Күнүгө ар бир сабактан 1,5 саат. Мындайча айтканда, саат эртең мененки 8ден баштап түшкү саат 3кө чейин сабактасың. Университеттегидей. Мындай биринчи смена анан экинчи смена деген нерсе жок да. Башынан баштап мына 8ден 3кө чейин, 4кө чейин сабактасың. 1,5 саат сабак. Ар бир сабак 1,5 саат сабак. Анан ортодо дагы түшкү тамакка тыныгуу бар. Ошондо бул мындай университетке барып келгендей эле болот да. Анан күнүгө 1,5 саат сабак өткөндөн кийин бул мындай кандай айтсам, кайсы бир деңгээлде тереңирээк өздөштүрүүгө дагы жол ачат экен да. Анткени менин эсимде бар, мисалы үчүн бизде 7 класста ошол 7 класстарда мисалы үчүн физика, химиялар башталат да бизде. Анан алар мисалы жумасына 2 жолу болот да. 2 эле сабак. 45 мүнөт. 45 мүнөттөн. Анан ошону 5 жыл окуйбуз. Бирок 45 мүнөттөн окуйт экенбиз. Бул жетишсиз биринчиден. Анан экинчиден 8 класста окуйбуз. Анан ортодо каникул бар дегенде. Анан унутуп калабыз баягы окуган нерселерибизди. Анан 8 класста окуйбуз. Анан 9 класста окуйбуз. Анан 10 класста окуйбуз, бирок жумасына 2 эле сабак. Ал баарын бириктиргенде ошондо жумасына 1,5 саат болуп калат экен да. Ал жерде болсо жок, 1 семестр окуйсуң. Бирок күнүгө 1,5 сааттан. Анан мен ошол жерде дагы бир нерсени байкадым. Ошол биздин мугалимдердин сабакка кылган мамилеси өтө мени таң калтырды да. Анткени алар мындай, бул менин жоопкерчилигим, бул менин аброюм, бул менин репутациям деп мамиле кылышат экен да сабагыначы. Кайсы сабак болбосун, мен физикасын деле алдым, химиясын деле алдым, испан тилин деле ошол жерде үйрөндүм, англис тилин алдым. Мугалимдер өтө мындай түрдүү. Алардын жаш курактары дагы башка, билим өздөрүнүн баягы билимдери да башка, бирок мамилелери өтө олуттуу. Бул балдарды мен ушул 1 семестрдин ичинде мен колуман келишинче даяр кылып чыгарышым керекмин деген мамиле менен иш кылышат экен. Мисалы үчүн бир бала окугусу келбесе, эми ал окубаса өзүнөн да деп мындай калтырып койбойт экен. Ошол жакшы көңүл бурбаган балдарга дагы, баарына дагы мындай кызыктырганга аракет кылышат экен да. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, ошол эң жакшы көргөн сабагым мен ошол мектепте 2 сабак болду. Бул англис тил сабагы. Анан мамлекет деген сабак бар экен. Муну мындай government же өкмөт деген сабак деп атасак болот да. Бул сабак бизде Кыргызстанда азыр жок. Мектепте жок. Эмнеси менен? Бул сабак АКШ мамлекетинин түзүлүшүн үйрөтөт экен. Ошол мамлекет кайсы бутактардан куралган, мисалы үчүн ыйгарым бийлиги, сот бийлиги же болбосо жанагындай парламент бийлиги деп мындай бутактарга кантип бөлүнгөнүн, конституция кантип кабыл алынганын, ошол конституциянын кабыл алынышы тарыхы, анан мыйзамдар бири-бирине туура келбегенде же болбосо конституциялык сотко кайрылганда ошол соттук иштер кантип кандай өзгөрүүлөргө алып келгенин, ошонун баарын 1 семестрдин ичинде алар үйрөтөт экен. Менин таң калган нерсем, эми биз азыр 91-жылы эгемендүүлүгүбүздү алдык. Мына азыркы Кыргыз Республикасы катары эми биз мындай жаш мамлекетпиз. Бирок эл катары биз байыркы элбиз. Биздин тарыхыбыз негизи көптөгөн кылымдарга узарат. Бирок азыр ушул жаш мамлекетибизде биз ушул нерсени мындай азыр дагы эле калыбына келтире элекпиз деп ойлойм да. Мектепке сөзсүз түрдө ошол мамлекет же өкмөт деген сабак кириш керек деп ойлойм да.
ушул билим жөнүндөгү маегибизден баш ошол сиздин баягы 9 тил билүүңүз жөнүндө башталды эле. ооба. Азыр маектен улай билдик, биз кыргызча, орусча, анан мектептен түркчө, англисче, кийин ошол флекс менен барганда испанча үйрөндүм деп калдыңыз. Ооба. Калган төртөөнү да толуктап койбойлу баягы көрүүчүлөрүбүзгө эме кылып тизмектеп. Негизи мен бүгүнкү күндө мындай ээн эркин баарлаша алам, сүйлөшө алам, документтерди окуп же болбосо бир нерселерди жаза алам деп мен мындай толук кандуу 6 тилди өздөштүрө алдым. Мына жакында эле француз тилинен дагы сынакка кирдим. Ошо өзүмдүн кесибим жумушум боюнча. Анан бул 6 тил бүгүнкү күндө англис тили, кыргыз тили, орус тили, түрк тили, Испанча. француз тили, анан араб тили. Араб. Араб тили. Анан мындан тышкары мен бир нече жыл окуган тилдерим бар. Мен ал тилдерде сүйлөшө алам. Бирок жанагы 6 тилдин деңгээлинде эмес. Мындай кичине төмөнүрөөк деңгээлде билем. Анан менде мындай бир ниет бар. Ошол калган тилдерди, буга чейин окуп келген калган тилдерди да мен Кудай буйрса ушул 6 тилге чейин жеткизем деген мындай өзүмдө мындай план бар. Ал калган тилдер кайсылар? Калган тилдер мен ошол испан тилин окугам. Мен фарс тилин окугам. Немис тилин окугам. Анан мен корей тилин окугам. 10 болуптур. Ошондо жалпы буга чейин үйрөнүп жаткан тилдердин саны өзү 10го жетти. Бирок жанагы айтып кеткендей 6 тилде мен мындай азыр жумуш кыла ала турган деңгээлге жеттим. А калган 4 тилди дагы мындай дагы бекемдеш керек. Анан бул жерде маанилүү бир нерсе бул кээ бир адамдарга мындай фантастика катары угулушу мүмкүн да. Кээ бир эмес, ушул бизге деле байет. 10 тил депчи бул. Полиглот деп эме. Бул 10 тил бул кандайча деп. Анан бул жерде менин мындай сунуш же болбосо кеңеш катары айтып кетчү нерсем, мисалы үчүн азыр көптөгөн жаштар мына кайсы тилди үйрөнсөм, же болбосо 2-3 тилди бир учурда алып кетсемби дегендей чачылып кайсы нук менен, кайсы жол менен барышын мындай тандай албай жаткан учурлар болсо, мен айтат элем да. Өзү башында бир тилге концентрация болгон жакшы деп ойлойм. Эгерде 2 тил, 3 тил болсо, бул ар бир адамдын жөндөмү мындай жете бербейт. Менде деле, мисалы үчүн мен деле азыр француз тилин окуп баштаганыма, окуп жатканыма 3 жыл болду да. Анан мен ошол мезгилде дагы башка тилдерди мындай кошо ала кетейин деп аракет кылдым, болбоду да. Жумуш менен, анан үй бүлө менен айкалыштырыш муну чогуу алып кетиш өтө кыйын. Ошондуктан мен мындай чечим кабыл алдым, мен француз тилин азырынча только француз тилинин үстүндө иштейм депчи. Мен азыр сизден бир нерсе суранып көрөйүн деймби? Контентчи. Биздин социалдык тармак, Instagram баракчабызга да чыгарабыз буюрса. Баягы мен полиглотмун деп ошол Instagram баракчасына чыккандардын жанагы бир трендтерди тарткан жайы бар, көрүп калсаңыз керек сиз делечи. Баягы ар бир билген тилинен бирден сүйлөм айтыпчы. Ушун уруксат болсо бул камерага карап тартып көрбөйлү. Мисалы, кыргыз тили, орус тилинен баштап эле жалпылап баягы өзүңүз жөнүндө айтып берип, бир сүйлөмдөн улап кетип. Улап, улап. 안녕하세요. 저는 아바이라고 합니다. 저는 한국어를 비슈케 교육원에서 배웠어요. мен Токмокто төрөлүп өскөнмүн. Өзүм кесибим боюнча араб тилинин филологумун. اللغة العربية بالنسبة لي أجمل لغة في العالم. For now, I am trying to concentrate on my work, but also dedicate some time for my family. Le français, pour moi, la plus belle langue du monde. Je veux que mes enfants la apprennent aussi. Gelecekte benim çocuklarım da benim gibi çok dil konuşmalarını istiyorum. Я думаю, быть полиглотом – это не просто возможно, но это еще и очень-очень интересно. من یکمی با زبان فارسی صحبت میکنم. زبان فارسی برای من قشنگترین زبان است.
Yo leo el libro cada día. Yo voy a la biblioteca. Eh, yo fui a la escuela secundaria en los Estados Unidos. Сон. 10 тіл болды азыр, Санадың? Санадым, 10 тіл болды. Сон, эми ушул бул кыска рилсти көргөндөн кийин аябай көп кызыгып, анан көпчүлүк көрүүчүлөрдүн негизги эле суроолору болушу мүмкүн да. Тил үйрөнүүдөгү жок, тилди эң оңой кантип үйрөнсө болот? Балким сиз өзүңүзгө бир түзүп алган эрежелер кайсылар дегендейчи. Дароо ушул суроого жооп берип кетсеңиз, балким бир 5 эрежеңиз бар сөз кылыш керек болгон. Мисалы, мектепте ошол түрк тили, анан англис тили болсун. Бул тилдерди биз ошол мектепте мугалимдер менен үйрөндүк да. Анан ал жерде белгилүү бир структура менен окудук бул тилдерди. Анан менимче бүгүнкү күндө муну жетилгис бир байлык деп эсептейм да. Байлык дегеним эми люкс. Бул шарттар азыр жок бизде. Анан бул шарттарды түзүү адам үчүн өтө кыйын. Мисалы үчүн кимдин азыр ошол курстарга барып, ошол курстарда 2-3 саат отуруп тил өздөштүрүүгө убактысы же болбосо мүмкүнчүлүгү бар. Эч кимибизде андай мүмкүнчүлүк жок. Анан бирок мүмкүнчүлүктөрдүн, шарттардын жоктугу бул мындай тил үйрөнүүгө таптакыр эле бөгөт койбойт экен. Мунун дагы мындай бул жагдайдан чыгуу жолдору да бар экен да. Бул атайын азыр тиркемелер бар. Мен француз тилин 3 жыл мурун 2023 жылы Совет доорунда басылып чыккан бир Попова деген китептен баштагам. Ал китептин PDF версиясын мен интернеттен жүктөп алган болчумун. 6 ай ошол китеп менен окугандан кийин мен мындай бир жыйынтык көргөн жокмун. Бирок ошол мезгилде менин миссиям, Кызыл Крест боюнча кеткен миссиям ошол кезде Израиль менен Палестинада эле. Анан ошол жерде бир иш-чарада мен жергиликтүү бир мугалимге жолугуп калдым. Ошол Иерусалимдик мугалимге. Анан ал эркин испан тилинде сүйлөп жатты ошол иш-чарада. Бул тилдерге, чет тилдерге арналган бир иш-чара эле. Анан ар ким ошол иш-чарага катышкан ар бир адам келип өзүнүн кайсы тилде сүйлөгөнүн мындай кичинекей бир стикерге жазып, анан өзүнүн мындай бооруна чаптап алган болчу да. Анан ал менин боорумда мындай испан тили дагы жазылганын көрүп, анан мага келип испанча сүйлөп баштады. Анан мен ага өзүмдүн мындай кыска нуска баягы испанчам менен мен испанчаны жакшы билбейм. Мен аны 1 жыл окугам, анан көп жылдан бери практика кыла элекмин. Мен сизчелик испан тилинде билбейм деп мен ошону мындай түшүндүрүүгө аракет кылып жаттым да. Анан ал эчтеке эмес, коркпой эле кой деп мага испанча сүйлөй берди. Анан мен аны угуп атам, мен аны түшүнүп жатам, бирок мен ал сүйлөгөн деңгээлде испан тилин мен билбейм да. Анан мен аябай таң калдым. Бул кандайча ошол тилди ушунчалык сонун өздөштүрдү деп. Анан мен ошол мугалимге суроо бердим. Сиз испан тилин кантип үйрөндүңүз десем, ал мен Duolingo тиркемесинде 2 жыл отуруп анан ушинтип өздөштүрдүм деди. Жалаң Duolingo менен? Жалаң, анан мен дагы ошентип сурадым да. Ошо жалаң Duolingo мененби десем, ооба дейт. Мен жалаң Duolingo. Ошо мен Duolingoдан тышкары эч нерсе колдонгон жокмун дейт. Мен Испанияга да барган эмесмин дейт. Мен курстарга да барган эмесмин. Мен испан тилиндеги бир испан мугалим менен дагы отурган эмесмин дейт. Эчтеке мен ошол Duolingo жүктөп алып эле, ошол Duolingoда испан тилин тандап, мына мен күнүгө ошол сабактарды кылып атып эле, анан мен ушул деңгээлге жеттим деп атпайбы. Мен ошол күнү үйгө келгенден кийин дароо ошол тиркемени жүктөп алып, Duolingo. Жанагы Попова деген Совет доорунун китебин таштап туруп мен Duolingoго өтүп кеттим да. Анан мен бүгүн мына баягы толук жоопкерчилик менен айта алам да. Мен дагы Duolingoда 2 жыл отурдум. Күнүнө 1 саат, 1 саат, 1,5 саат. Дем алыштары кичине көбүрөөк, кээде 2 саат, 3 саат дем алыштары. Бирок тынымсыз. Тынымсыз. Күнүнө. Анан мен өзүмө мындай бир убада бердим да. Мен Duolingoда отурбаган күн болбойт деп. Мисалы кээде жумуштан улам же болбосо ар кайсы иш-чаралардан улам үйгө кеч келип каласың, чарчайсың, саат 1 болуп калышы мүмкүн, 10 болуп калышы мүмкүн, бирок Duolingoны бүтүрмөйүн жатпайсың. Сөз түрдө Duolingoго отуруп 1,5 саатыңды толуктап, жанагы өзүңө күнүмдүк койгон планыңды толуктап бүткөндөн кийин анан жатасың деген мындай бир өзүмө убада бергем. Бүгүнкү күнгө чейин ошол убадага туруп келдим да.
бул платформаны колдонсоңуз сиз дагы ушундай натыйжаларга жете аласыз. Сон мен маектешкен же болбосо мындай тааныган кишилерден сиз алгачкы адам эмессиз ошол Duolingону сунуштаганчы. Бул Duolingo баягы аябай эң мыкты тиркемелердин бири болуп эсептелет. Сиз айтып өткөндөй, анын үстүнө жанагы бекер дагы, Бекер дагы. Андыктан баягы Duolingого ишенбей жүргөндөр болсо, мына 10 тил билген полиглот сиздерге бир мисал деп коелу, Ооба. Анан сизге бир билдирүү окуп берейин. Сиз өзүңүз да окуп калышыңыз мүмкүн. Балким сиз менен майке даярданып атканда ошол социалдык тармактарда биздин Limon KG сайтындагы кесиптештерибиз чыгарган материалга бирөө билдирүү жазыптыр. Сиз жөнүндө экен, окуп берейин азыр. Аты жөнүн окуйын десем окуй албай атам да, бир өзгөчө жазган экен, балким сиз окуңуз. Абай Ильязов убагында биздин Токмок Сибат лицейи боюнча эң мыкты окуучу болгон дейт. Абай менен күн батып жатканда, кичине баарлашып алалык деп отурганда, бир карасаң күн чыгып таң аткан болот. Менин жашоомдо таасирин эң көп тийгизген 3 адамдын бирөөсү деп айта алам дейт. Бул билдирүүнү окудуңуз белесиз? Жок, мен азыр биринчи жолу окуп жатам. Бул кишини тааныйсызбы? Мен скринде кылып алдым беле, эми болсо кайра ачып Ооба, тааныйм. Ооба. Ооба, тааныйм. Бул менин эсте каларлык агаларымдын бири. Ошо биз чогуу лицейде чогуу окуганбыз. Аты Сунат Абдуллаев, өзү Тажикстандан кыргыздар жашаган. Ошо Жергетал району ошол жактарда төрөлгөн. Андан кийин ал жакта жарандык согуш болуп, анан үй бүлөсү Кыргызстанга көчүп келген. Ошо Ивановкада турушчу. Анан Сунат байке болсо көп жылдан бери Америкада эмгектенип келет. Ооба. Биздин лицейибизде ошо физика сабагынан өтө мыкты, күчтүү окуучулардын бири эле. Анан бизге баарыбызга ошол окуу жагынан, туруктуулук, дисциплина жагынан ошо үлгү көрсөткөн агалардан бири эле. Ошо Сизден улуу, 2 класс. 2 класс, ооба. Ошол байкенин айтканын улай эле. Ар бирибизден баягы жашообузда мен жакшы сөз айткан кишилер деп коем. Жакшы бир таасирин тийгизген деле. Сиздин жашооңузда балким 3, балким 5 кишини атап берсеңиз, ошол сиздин билимге умтулушуңузда же болбосо сиздин кайсы бир чечимдериңизге таасирин тийгизип, кыскасы сизди жакшы багытка өнүктүргөн, сизге бир таасирин тийгизген азыр мүмкүнчүлүк болсо, сиз ушул сөз менен болсо да ыраазычылыгыңызды айткан 5 киши кимдер? Негизи мен мындай андай адамдардын саны чындыгында эле өтө көп. Бирок мен мындай чекесинен эле атай кетсем, мисалы мен өзүм атам мага өтө чоң таасир тийгизди. Анткени мен бир кездерде окууну академияда алып, Египетке окуганы кеткен жыл болгон. Андан кийин келгенден кийин ошол бир жылды кое берип салдың, анан эми кайра ошол жылды окушуң керексиң деп мындай университетте мындай бир ошондой бир жагдай пайда болгондо мен кайра өзүм университетиме кайткандачы. Экинчи курсту мен ошол Египеттен аяктаганым үчүн ошол экинчи курсту кайра окушуң керексиң деген учурда мен мындай кейип, кайра мен бир жыл жоготуп турмун, мен анда бир жыл кечирээк бүтүп калат экенмин дегенде атам ошондо айтканда, ал бир жыл эч нерсе эмес депчи. Сен бир жыл ашыгыраак окуп койсоң деле ал эч нерсе эмес, сен ага мындай кейибе. Ал мындай туура жолун көрсөткөн да мага. Бар ректор агайлар менен сүйлөш. Сага экстернам экзамен даярдашат, экинчи курстун экзаменин. Сен ошону 1-2 жуманын ичинде тапшырып туруп, 3-чү курска өзүңдүн группалаштарың менен эле отура аласың деген да. Ал билим берүү чөйрөсүнөн болгондугу үчүн ал мага ошондой бир тактиканы үйрөткөн атам. Анан ал ошондо айтканда, мага дейт, мааниси жок дейт, сен кайсы дипломду аласың? Араб тил диплому же инженердин диплому? Эң негизгиси сен дейт мындай, сен жогорку билимиң болуш керек деген да. Анан сен дипломду алып туруп дейт, сен барып каяка барсаң дагы, кайсы кесипти аркалап, кайсы чөйрөдө иштебесең дагы мага баары бир. Сен өзүңдү өзүң мындай кандай жол менен багып кетериңе мен эмем жок дейт да, мындай шек жок, сен жолуңду таап кетесиң, бирок сен ушул университетти бүтүрүп ал деген да. Бул келечекте сага пайдасы тиет деген. Ошентип мага атам мындай жакшы совет да берген, мен ошол анын кеңешин ээрчип, мен университетти да убагында бүтүп калдым да. Ошол университетте Асан Сулайманович Ормушев деген ректор агай, мисалы үчүн, ал дагы өтө чоң мага жардам көрсөткөн. Мага ишенип, ошол эркти, ошол мындай саясий эркти ишке ашырып, ошол буйрукту чыгарып, мага ошол жолду дагы камсыз кылган. Анан АКШда окуп жаткан мезгилде Джулия Лангли деген
менин англис тилден мугалимим бар эле. Бир кезде мен эссе жазып тапшырганымда мен ошол эссенин үстүнөн бир ай мындай түндөрү уктабай бир ай ошол эссем дил баян да. Ошол дил баяндын үстүндө мен мындай бир ай бою иштеп анан тапшыргандан кийин ал мага ал жерде эми 5-тин ордуна A деп А деп тамгалар берилет да, анан 4-тин ордуна Б деп. Анан ал мага ошол кезде B+ деп койду да, ошо 4+ болуп калат да. А мен баягы жумшаган аракетиме жараша мен 5 алам деп күтүп аткам да. Анан ал болсо келип анан айтты да, Абай, мен билем сен өзүң амбициясы күчтүү баласың деди. Бирок сен билгиниң, мен сени чет өлкөдөн келген студент катары баалаган жокмун деди да. Мен сени мына 1-курста Америкалык, АКШлык университетте окуп жаткан АКШлык студент катары бааладым деди ичинде. Сен билгиниң, мына бул B++ деген баа, бул сага бул мындай, мен чет өлкөдөн келген элем, анан мен кыргызмын, мен англис тил менин эне тилим эмес деген мааниде эмес дейт. Мен сени Америкалык, АКШлык студент катары сенин ишиңди бааладым дегенде, ошончолук канчалык ишеним көрсөткөн, анан канчалык менин ишимди барктаганын көрсөткөн, бул мага өтө мындай дем берген да. Мына сен деле кыла алат экенсиң. Сен деле ошол америкалыктардан калбай, кем калбай, бул сен үчүн чет тил болсо деле, сен ошол чет тилди керек болсо алардан дагы мыктыраак үйрөнө аласың дегенди мага ишендирген да. Анан лицейдеги менин ошол агайларым, Шереф Сарыхан деген агайым бар, мисалы үчүн, Осман Кабарак деген агайларым, булар өмүр бою бизге мындай тарбия берип, анан үндөп, керек болсо түнү, керек болсо күндүзү бизге мындай шыктандырып, анан ошол бийик максаттарды койгонду үйрөтүшкөн да. Ошол лицейде чогуу окуган биздин байкелерибиз, сиз дагы ушул мен мындай көп жерде айта бербейм, бирок ушул жерде учурдан пайдаланып айтып кетейин. Мен ошол Египетке окууга өткөндө жол киреге акчам жок эле да. Ошол кездечи. Анан мен ошондо мындай биздин лицейибиздин ынтымагын ошо иш жүзүндө көрдүм да. Бир жерден ошол Канат деген бизден 4 класс өйдө окуган Канат деген байке жолугуп калды. Анан Абай кандайсың деп, анан ой мен ушундай азыр ошо окуумду таштап, азыр Куейт университетинен чыгып Египетке окуганы баратам десем, анан бирок жол киреме акча таба албай жатам десем, ал сен анда мага бүрсүгүнү чал деди. Анан мен макул деп туруп, анан мен мындай чалгандан кийин ал болсо көрсө классташтарынан акча чогултуп чыгыптыр. Биздин инибиз Абай Египетке баратат, ага жардам берип коелу депчи. Анан ошол кезде анын классташтары ошол Медер деген байке, анан Сабир деген байкелер, ошол жерде Азамат деген байкелер, Самат деген байкелер, алар бир арага келип ошол акча чогултуп беришиптир магачы. Мен анан ал айтты, мен ушундай 5-6-7 классташымдан акча чогултуп, мына сага жол киреге бул көмөк болсун депчи. Мен ошондо абдан таң калгам да, анткени мен ачыгын айтканда мына сен мага бүрсүгүнү чал дегенде мен мындай эч нерсе күткөн эмесмин да. Бул мага жардам берет экен деп дагы ой кеткен эмес. Эми балким кайра дагы жолугуп каларбызбы, эмне иш кылса, мен мындай андай ой деле кеткен эмес да. Мен ошондо бул мага мындай улуулар кичүүлөргө мындай үлгү болуш керек экенин мындай көрсөттү. Ооба. Ошондон кийин биз дагы мына мисалы үчүн бизден кичүү балдарга ошондой бир жардам керек болуп калса, же болбосо багыт керек болуп калса, же болбосо кеңеш керек болуп калса, мен дагы мындай даяр турдум да ушул жылдарычы, мындай кимге кандай жардам керек болуп калса, биз дагы ошо колубуздан келген жардамыбызды беришибиз керекпиз депчи. Окусамбы, окубасамбы деп бир жалкоолонуп аткан, же болбосо ушул билим алуу процессинде жүрүп, бирок ага дагы да бир кошумча шык дем күч бере турган китептерденби, фильмдерденби, же бир подкасттарданбы бир сунуштайбы? Ар бирибиздин үйүбүздө баягы совет доорунан калган адабияттар бар эмеспи, ошол орус тилинде, жалпысынан орус тилинде. Мен Джек Лондондун чыгармаларын өтө жактырам. Экинчи Оноре де Бальзактын чыгармаларын жактырам. Биздин ушу улуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жактырам. Анан мага мындай терең таасир калтырган китептерди эстей турган болсом, бир кезде лицейде мындай бир китеп окуп калдым да. Марла Морган деген бир аял ошол Австралияга сапар алган экен.
Анан Австралияда аборигендердин арасында 4 ай жашап келиптир да. Анан ал 4 ай жашаганда мындай өтө кызыктуу окуяларга туш болгон экен ошол жердечи. Анан мен ошол жерде мындай эсте каларлык бир таасирлендирген бир окуяны айтып берейин. Алар чөлдө баратышкан жердечи. Ошол аборигендер мындай бир чөлдө баратышат да, анан Марла Морган алар менен кошо да. Анан ал ошол жолчулукка ошол аборигендер менен кошо чыккан да. Кошо чыгыш үчүн алар бир шарт койгон. Сен дейт бүт кийимдериңди калтырасың дагы мына биз кийген кийимди кийесиң деген. Сен азыр колуңда эмне бар болсо ошол сотовый телефон болобу, же болбосо жанагындай сумкаң болобу, кредитный карточка эмнең болобу, мына могу жерге калтыр деген. Анан ал баарын калтырат дагы ошол бир жерге бурчка жыйгандан кийин бир киши келип туруп ошонун баарын барып туруп эмеге отко салып салат. Анан күйүп кетет ошонун баары. Ошол кредитный карточкалары, уюлдук телефону бүт баары күйөт. Кийим кечеси менен кошо. Ал таң калат, силер эмне кылдыңар десе, сен биз менен жолго чыга турган болсоң, сен ушундай баарынан арылып, таза биз менен мындайча айтканда эч нерсең жок, биз менен чыгышың керек. Сенин оюң бир жерде калбаш керек деген да. Анан ал ошол аборигендер менен, ошол уруу менен жолго чыгып бараткан жерден орто жерден эле тиги 5-6 киши мындай бөлүнүп бир жака кетип калат да. Мындай бөлүнүп. Анан булар эмне кетти деп мындай сурабай деле коет да. Жанында бир котормочусу болот, ошол аборигендерден бирөөсү. Анан алар бир жака бөлүнүп кеткенден кийин булар жолдорун улантат. Бир кезде канча бир жол жөө басып өткөндөн кийин баары бир заматта мындай синхронно баары бирине жерге отурат да. Анан бул түшүнбөйт, эмнеге баары жерге отурду? Биринчиден ким сигнал берди? Эч ким сигнал берген жок да. Баары жерге отурат. Анан бир кезде кайра баары туруп, кайра жолун улантат. Анан бул чыдабай туруп анда сурайт да. Эмне болду? Эмнеге биз мындай бир жерде туруп, анан жерге отуруп калдык десе, баягы бизден бөлүнүп кеткен 5-6 адам бар эмес беле дейт. Мындай бөлүнүп башка жака кетпедиби дейт. Ошол адамдар биз менен байланышка чыкты деп атпайбы. Анан Марла Морган кандайча чыкты десе, ооба биз алар менен байланышта болдук деп атпайбы. Анан кантип эмне жөнүндө байланыштыңар десе, алар бир жерге барып, бир кенгуруну таап, анан ошол кенгуруну мындайча айтканда аңдып, анан ошону тамак үчүн уулап, анан кармашты дейт. Ошол кенгуруну өлтүрүштү дейт. Эми дейт, алар биздин уруу башчысынан уруксат сурап жатышты. Кенгуруну куйругу да оор экен. Ошо куйругу менен кошо алып келелиби, же болбосо куйругун бөлүп, анан жанагы денесин өзүн гана алып келелиби деп. Марла Морган ошол жерде оозу ачылып калды да. Бул кандайча байланыш болду депчи. Бул кантип көрсө бул болот экен да. Көрдүңүзбү? Бул анан ал сурады. Эмнеге мен ошол байланышты кура албайм? Эмнеге силер кура аласыңар? Дегенде тиги ким ошол котормочусу айтты да. Жок, любой эле адам кыла алат деди. Бул байланышты. Просто бир эле шарты бар дейт, жалган айтпаш керек дейт. Эгерде адам өмүрүндө жалган айтпаса, анда ал ушундай байланышка чыга алат деген. Бул мындай биз дагы баягы мусулмандар катары муну мындай башкача түшүндүрсөк болот да. Көрсө адамдын руханияты мындай чынчыл болгондо, эч кимге жалган айтпаганда ошончолук бийиктейт экен дагы, жанагындай мүмкүнчүлүктөр, жанагындай байланыш каналдары дагы ачылат экен бизгечи. Анан ал ошону китебинде жазып чыккан да. Бул мага өтө терең таасир калтырган да. Анан ал айтты да, анда биз башынан баштап эле утулган экенбиз. Биздин жашоо эми ал мындай батыш өлкөлөрүн айтып жаткан кезде биздин жашоо жалаң эле жалгандын үстүндө курулган да. Анан ошон үчүн биз уже мындай жөндөмдөрдөн артта калып кеткен экенбиз депчи. Башынан эле түгөнгөн экенбиз. Биз башынан эле жоготкон экенбиз деген. Негизи башында биздин максатыбыз сиз менен маектешебиз дегенде бир аз башкача эле, анан бирок менимче аябай жакшы болду, баягы көбүрөөк билимге багытталыпчы. Сиз азыркы учурда кандай байкайсыз Кыргызстандагы жаштардын дейм, мектеп окуучулардын билимге болгон куштарлыгы, кызыгуусу канчалык? Эми бул жерде баягы мен өзүмдүн ичимдеги ойлорумду айтып кетсем, азыр тилекке каршы билим берүүгө көп көңүл бурулбайт деп эсептейм. Анан эмнеге? Анткени менимче билим берүү бул мамлекет үчүн биринчи орунда алыш керек да. А мен аны байкай элекмин.
жалпы билим берүү бул мамлекеттин колунда. Демек эң биринчи орунда бул мамлекет жооптуу билим берүүгө, биздин мектептерге. Анан мугалимдин күчтүү мугалим мектепте калгысы келбейт да. Анткени айлык аз. Демек биз азыр мектептерде күчтүү мугалимдерди биз кармай албайбыз да. Алар башка кесиптерге кетет. Күчтүү мугалимди ошол мугалимдик кесипке тартыш үчүн биз мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүшүбүз керекпиз. Мына биз көп жылдан бери угуп келебиз да. Баланча, түкүнчө тиги прокуратура кызматкерлерине квартира тапшырылды. Анан тиги таможня кызматкерлерине квартира тапшырылды. Анан күч органдары кызматкерлерине квартира тапшырылды. Тиги деп. Эмнегедир биз ошол мугалимдердин укпай келебиз да. Мен уга элекмин. Сиз уктуңуз беле? Жок. Мугалимдерге мына квартира тапшырылды дегенди уктуңуз беле? Жок. Менимче биз ошол мугалимдердин квартира бул өзүнчө нерсе. Айлыгын көтөрүшүбүз керекпиз да. Эгерде биз мугалимдин айлыгын өтө бийик кылсак, анда ошол мектептин жетекчилигине баары бир болбойт да. Кайсы адам келип атканычы. Анда тандап калат, анда иргейт, анда атаандаштык күчөйт, анда күчтүү адамдар мектепке келе баштайт да. Анда сиз деле, мен деле ойлонуп баштайбыз да. Мен мугалим болом депчи, эмнеге, анткени айлыгы баланча сом турбайбы деп. Ошондо биз күчтүү адамдарды тарткыбыз келсе, биз ошол кесиптин кадыр баркын көтөрүшүбүз керекпиз. Жанагындай артыкчылыктар менен, жанагындай льготалар менен, жанагындай айлыктар менен биз ошол кесиптин баркын көтөрсөк, анда мектептеги билимдин деңгээли да жогорулайт. Ошондой креативдүү ойлонгон адамдар келе баштайт. Ошон менен биз кадыр баркты көтөрөбүз. Азыр болсо мындай да, бүт баары качат бул жумуштанчы. Анан жумуштан качкандыгы үчүн жанагынтип берилип чын дили менен жок, бул менин кесибим, айлык аз болсо да мен иштейм деген бул саналуу эле да. Бул саналуу эле. Жалпысынан алганда ким барат бул жумушка? Башка жумуш таба албагандар барат да. Мындайча айтканда, айылда башка жумуш жок экен, мен эч болбосо ушул мектепке барып кичине бир айлык түшүп турсун деген киши барат да. Ал кишинин мындай дити, ошол дарамети ал жакта эмес да. Ал айлык үчүн барат да. Ошол кичине айлык түшүп турсун депчи. Бирок эгерде айлыгы жогору болсо, анда ошондой дити жатпаган адамдар жанагы атаандаштыктан иргелип, андай адамдар уже барбай калат. Ошол кесипке, ошол орунга жетпей калат да. Башка ошол өлкөлөр менен салыштыра турган болсок, кайсы өлкө ошол мугалимдерин билим берүүсүн мындай приоритетке алган болсо, ошол өлкө чындыгында өнүккөн болот. Эмнеге? Анткени мектептерден башталып атпайбы? Мисалы үчүн АКШда деле жакшы мектеп үйлөрдүн баасын аныктап коет экен. Эмнеге? Анткени ар бир адам жакшы мектепке бергиси келгендиги үчүн ошол мектептин тегерегиндеги үйлөрдү мээлеп, ошол үйлөргө жайгашкысы келет да. Анан ошол үйлөргө болгон талап өскөндүгү үчүн үйлөр да кымбат. Ошондо мектеп бардык нерсени аныктап коет экен. Бизде дагы азыр Бишкекте элдердин, мындайча айтканда, биздин жалпы элибиздин башы ооруп турат. Мамлекеттик мектепке берейин десе, ал жерде көптөгөн кыйынчылыктар бар. Кээ бир сабактардан мугалим жетишпейт. Же болбосо жанагынтип текучка кадров деп коет эмеспи? Кадрлар жанагынтип айланып отурат, бириси келип, бириси кетип дегендей. Балдардын саны көп. Анан ошол маселени, мисалы үчүн, чечиш мындай, бул айтыш оңой, бирок чечиш өтө кыйын да. Анан бул эми тилек катары айтып жаткан жерим, биз билим берүүнү эгерде көтөрөбүз десек, мына ошол жактан башташ керек деп ойлойм да. Ошондо элдер жанагындай жеке частный мектептерге качпай, мамлекеттик мектепке бергенге үлгүрүп калат да. Билим темасын ушул менен жабайлы. Биринчи бөлүк болуп калсын. Эгер биз байкап көрүп, эми болсо буну өзүнчө чыгарабыз. Анан сиздин жумушуңуз боюнча алдыда мындай кенен дагы маек куралы. Каршы болбосоңуз. Бул биринчи бөлүгүбүздө көргөндөр болсо, күтө туруңуздар деле экинчи бөлүктө Абай байкенин жумушу жөнүндө, ал жакты эмнеге тандаган, баягы ал жакта кылган жумуштары, кыскасы философиясын да тереңирээк түшүнгөнгө аракет кылабыз.